Бектазаров менен жүргөндө биз менен каршы болуп жүргөн Адахан Ак Жол партиясы менен келгенден кийин за берип, Каркыра, Көксай, Токмоктун тушу, Маймак бардыгын казактарга өткөрүп берген. Тарыхый документте анын колу турат. Адахан Мадумаров 2009 Коопсуздук кеңешинин катчысы кезинде кол койгон кыргыз-тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу сурак берүүдө. Баткен облусунун экс-губернатору Айбалаевдин айтымында 2009 Баткенден Исфанага жол салынып, Көкташка жеткенде тажик бийлиги бул сай биздики деп чыр чыгарган. Бирок ал жер Кыргызстандыкы болгон. Мадумаров бул жер тажиктердики деп протоколго кол коюп, 49 жылга ижарага алып, жол салып жаткан кытайларга жол ачып берген деп түшүндүрүүдө. Кытайлар Баткенден Лейлекке жол сала баштаганда, Исфанага жол салганда, жол салып келип, ошол Көкташка келип, Көкташтан өтүп сайга келгенде тажиктер анын чыр чыгарганда бул биздин жерибиз деп. Эмесе сайда эч нерсе жок. Секретарь Совет Безопасности Мадумаров бал ошол жерде бул тажиктин жери. Биз 49 жылга арендага алабыз деген меморандумга кол койгонда. Аталган протоколдун мазмунунда Ош Баткен Исфана жолун оңдоп, ал жерге көпүрө салыш үчүн дарыяны жээктей кеткен 275 метр узундуктагы 5 гектар кыргыздын эле жер участогун тажиктерден Кыргызстанга ижарага алуу маселеси макулдашылгандыгы белгиленет. Ошо кол койгондон күндөн тартып жанагы сайды жокор жакта 3 километр жерде Мачай айылы өздөштүрүп, миңдеген үй бүлө огород кылып там салып алды да. Муну узундугу 3 километрди. Теги Головной теги Мачай айылынын маңдайында. Мачай жогору турат, сайга түшсөң Головной турат жанында. Анан ошо Головнойго чейин барды да. Отменить этип салбады да протоколду. Саясатчы Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров кыргыз жерлеринин коңшуларга өтүп кетишине Адахан Мадумаровду күнөөлөп келет. Мадумаровдун кечирилгис 3 тарыхый документке кол койгондугун белгилеген. Азыр Айбалай экөө кармашып атпайбы? Ал документти мен 10-жыл изилдегем. Өкмөттүн мүчөсү катары, чек ара маселелерин куратары катары. Да, меморандумда Адахандын колу бар. Совбестин секретары. Бирок ал билимдүү адам да. Конституцияны билиш керек да. Совбестин секретарынын чек ара маселесине кол койгонго меморандум түзгөн укугу бар беле? Же өкмөт ошого ошондой укук бериптирби? Же жогорку кеңеш ошондой укук бериптирби ага? Же президент берген бекен кол кой деп? Жок. Ал боюнча мындай айтпайт. Үчүнчү дагы бир тарыхый документте колу бар Адахандын. Көл жегинде 4 анклав бар. 4 анклав Казакстанга өткөн 50 гектар жери бар. Бессрочно Казакстанга Назарбаев өткөрүп бергенбиз. Хотя 94-жылы Шеримкул Успекергесте өткөрбөй койгон. Адахан Данияр Үсен экөө шашылыш түрдө кезексиз өткөрүп туруп ошону казактарга өткөрүп берген. Чек ара менен кошо бир күндө карашкан. Ал жерде да Мадумаровдун колу турат. Протокол деген биз мындай да. Экөөбүз келишип, мен сиздин кызыңызга барып сөйкө салып коем да. Ошол сөйкө салып койгонум биз кол койгон протоколдон бийигирээк турат. Саясатчы Эмил Каптагаев Мадумаров кол койгон протоколду төмөндөгүдөй чечмелеген. Талаш жерди, анан калса кыргыз жерин кошуналардан ижарага алуунун өзү акылга сыйбаган көрүнүш деп сыпаттаган. Көп талаш тартыш болуп, кайра айтылып атат, Мадумаров жер сатып ийген депчи. Эми ошол учурунда Мадумаров өз актанып атат, мен ошол кезде дипломатиялык эрдик кылгам депчи. Ошол учурда жана бир талаш участокты 49 жылга биз арендага алалы, жылынабы, айына $1 төлөп туралы деп кол коюп атат да. Бирок негизи талаш жерди арендага алдым деп кол коюп бергениң ушу талаш жер сеники деп мойнуңга алганың да. Бул жагынан алганда ошол кол коюлган документ кыянаттык болуп атат. Эки өлкөнүн ортосундагы делимитация, демаркация маселелери өкмөттүн, парламенттин, президенттердин ортосунда гана жүрөт. Мадумаров ал кезде Коопсуздук кеңешинин катчысы болгон. Эгер кыргыз бийлиги ал протоколго макул болсо, анда Лейлик району толук анклавга айланат. Мамлекеттин 1,5 метр жерине олар протокол аркылуу кол коюп өткөзүү ишке акысы жок да. Мүмкүн эмес да. Бул деген муну такташ керек, муну прокуратура сурап, кандай жол менен өткөзгөн, бардыгын тактап анығына чыкмайынча болбойт. Ушул бойдон эле 49 жылга арендаға бердик де, бул өзүнүн атасынын огород арендаға бергиди. Кыргыздын жарым карыш жери бирөөгө беришке эч акысы жок да, токтом менен берилбейт бул. Ошол маалда мен өзүм билемин, мына менин колум менен любой нерсе болот деген
негизде кылган нерсе. Эми жооп бериш керек. Бул маселе боюнча президент да кече өз пикирин жергиликтүү сайттардын бирине маек берип жатып билдирген. Биринчиден Адахан Мадумаровдун кол койгон протоколун мен Тажикстанга барганда билдим. Алар протоколду бетиме такап, 4 көчө боюнча маселе 12 жыл мурда протокол менен бекиген. Ал жерди силер 49 жылга арендага алгансыңар. 37 жылдан кийин узартып беришибиз мүмкүн. Же жабабыз. Ал тилкеге кайрылып келбейбиз. Башка жерлерди протоколдоштурганды уланталы дешти. Мен дароо эле Адахан Мадумаровдун кол койгонго укугу жок болчу. Бул протокол жараксыз. Тааныбаймын. 4 көчөнү кайра карап чыгалы дедим. Бул протокол менен Лейлек району толук анклав болуп калып жатса, кантип 4 көчө биздин пайдабызга чечилет. Маңкурт болуп калган эле бир кыргызстанды кайтып чыкпаса, эс акылы ордунда болгон кыргыз жараны эч качан антпейт. 4 көчө менен анын айлана тегереги толук биздин жер болгон. Ал жерди берип коюу бул кылымдар бою кечирилгис чыккынчылык болуп эсептелинет. Чыккынчылык кылдыңбы? Жооп бер. Качанкыга чейин артымда колдоочуларым бар. Алар мени жооп берүүдөн коргоп калат деп каалаган ишин жасап жүрө беришет. Мындай көрүнүш улана берсе, оңолбойбуз. Бул маселеге байланыштуу депутат Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров башкы прокуратурада сурак берип жатат. Ал 14-17 январда дагы бүгүн да суракта болду. Бүгүн Мадумаров менен бирге депутат Исхак Масалиев да башкы прокуратурада сурак берди. Бул тууралуу башкы көзөмөл органынын басма сөз кызматы билдирди. Алтынбек Бекторов, Калыс Өмралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Борбор калаада эпидемиологиялык абал начар, ооругандардын саны күн санап өсүүдө. Өзгөчө мектеп окуучулары жана жаш балдар арасында сасык тумоо күч алса, коронавирус илдети табылган учурларда катталууда. Мындан улам саламаттыкты сактоо, билим берүү жана илим министрлиги тарабынан вирус катталган окуу мекемелерине 14 күндүк карантиндик режим киргизилүүдө. Бир оору COVID-19 илдети менен же болбосо башка штамдарынын менен катталган болсо, ошол класс, ошол билим берүүчү тайпа гана жабылышы керек. Ал эми эки жандан ашык учурлар катталган болсо, анда жалпы ошол жердеги билим берүү уюму жабылыш керек деген саламаттык сактоо менен бирге көрсөтмөбүз бар. Бүгүнкү күнгө карата жалпы республика боюнча коронавируска байланыштуу 25 мектеп карантинге жабылган. Аталган мектепте окуган окуучулардын баары медициналык көзөмөлгө алынып, абал турукташканга чейин онлайн форматта билим алышат. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында азыр 13 мектеп жабылган, ошондой эле бир бала бакча жабылган. Кызматкерлер балдардын арасында катталгандыктан. Ал эми аймактарда Чүй облусунда 6, Жайыл районунда, ошондой эле Талас облусунда 2 мектеп, Нарын облусунда 1, Ош облусунда 3 мектеп оорулар катталып жабылат. Учурда жалпы билим берүүчү мекемелерге карантиндик режим киргизүү маселеси карала элек. Колдон келишинче окууну офлайн форматта кармап калуу иш-аракеттери көрүлүп жатканы айтылат. Андыктан мектеп окуучулары санитардык нормаларды сактоосу, улуулар болсо сөзсүз вакцинациядан өтүүсү талап кылынат. Эң биринчи милдет сөзсүз түрдө ата-энелерде болуш керек. Анткени баланы толугу менен эле өкмөткө тапшырып берүү болбойт. Ошон үчүн ата-энелер соответствующий талапты аткарып турса, балага деле ошо үйдөн тез айтып, ошондой сакташ керек, мындай жүрүш керек деп, анан кийин дополнительный мектептин дагы айтылып турса, сөзсүз түрдө бала деген мындай маалыматты бат кабыл алат. Ошон үчүн биринчи милдет бул ата-энелерде болуп эсептелинет. Вакцина аябай чоң ролду ойнойт. Биринчи, экинчи дозаны вакцина алгандарды биз баягы бустердик доза деп коебуз, үчүнчүсүн алгыла деп атабыз 6 айдан кийин деп. Анан бирок көпчүлүк эл алып баштады, бирок ал электер дагы көп да. Биз аябай суранып кетет элек, ошол вакцинаны алышса дагы бизге аябай чоң жардам болот. Бизден мурун дагы ар бир адамдын өзүнө чоң жардам болот. Маалымат катары айта кетсек, бүгүнкү күнгө карата вирустун жалпы 820 учуру катталып, айыгып чыккандардын саны 153 түзгөн. Ал эми илдеттен 3 адам каза болгон. Гүлдана Момунова, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары.